Кошумча скважиналарды алыш үчүн башкара сууга дагы 4 гектар керек, Селмаш 3 гектар керек деп айтып атасыздар. Ошондо бул ак ордобу? Сокулуктун кайсы жеринен кошумча жер керек? Бул Байтик айыл өкмөтүнө тиешелүү жер, биринчиси башкара суу. Ошол жердин мынакей фондовый жер деп коет. Фондовый жердин ошо алкагында да ошо башкара суунун Кошумча сурап атасыздар. кошумча жер, ооба, 4 гектар. Аны арендагабы акысы менен же толук мындай жерди өткөрүп? Толук өткөрүлүп бериш керек, себептерине ал жерде скважиналар. Эгерде толук өткөрөм десеңиздер, анда границалар өзгөрөт да, туурабы? Бул боюнча муниципалдык мекемеге, Думиге өтөт. Ал боюнча бул. Эгерде границалар өзгөрсө, анда деген бизде административдик аймактык түзүлүш тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошондо 42 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пунктунда жазылып турат. Кайра уюштурууга алып келген тиешелүү административдик аймактык бирдиктин чек аралары өзгөргөн учурда жергиликтүү кеңештер президент тарабынан мөөнөтүнөн мурда таратылышы мүмкүн. То есть горкеңеш должен идти на распуск. Ошого кандай карап атышат үстү жактан өкмөт? Жерди алам десеңер, мен ошон үчүн суроо берип атам да. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Бизде деген Алтын Казык, Ак Босогодо, Кут Коңушунда, Мурас Ордодо, ушу Бишкек менен Аламедин анан Сокулук менен чектешкен жерлер барго. Ошол жерде ызы чуулар көп болуп атат. Анан ошону четиш үчүн жанакындай горкеңеш тараш керек экен деп, ошол маалыматты эч элге ачык айтпаган үчүн көп ызы чуу тоже чыгып атат. Не только суу, там вообще мындай башка да суроолор көп да. Ал жөнүндө маалыматыңыз жокпу сизде? Кечиресиз. Ал боюнча бар, бирок Элвира Жаргалбековна мына буга чейин башкара суу, башка мына буга чейин ошол эле берилип келген. Бул боюнча муниципалдык мекемеге берилет. Ошо берилген объект катары колдонулат. Ошон үчүн бияктан мына буга чейин распуск болбой эле Эгер жерлерди толук өткөрүп, анан границалар өзгөрсө, ошол жактын горкеңеши, Бишкектин горкеңеши, Бишкек менен Бишкекке кошуп атсаңыздар. Анан Аламедин, Сокулук тиешелүү жерлер болсо, аяктын айыл кеңештер, депутаттар тараш керек, кайра шайлоо болуш керек. Ошол нерселер да бар. Эгер ошого бара турган болсо, анда эртерээк элге ачык айтып эле, түшүндүрүп эле ошол иштерди баштагыла да. Ортодон бир нерсенин аркасына экинчи нерсе чыгып атпайбы? Анан шаар чоңоюп жатат, элдин саны көбөйүп жатат. Мы растем не вверх, а запад анан востокко, туурабы? Эмнеге шаардын үст жагында сууларды азыр мындай чектеп атканыңыздар, анткени үстү жакта көбүрөөк эл көчүп атат, көбүрөөк стройка болуп атат. Ылдыйчак БЧК. БЧКнын бетонирование деген бир маселеси көтөрүлдү эле. Ошол эмне болуп атат? Может быть, ошол жака начнете какие-то вот мындай действия кылыпчы? Водянистый, болотистый деп эл ылдый жака көп көчкөндөн мындай баш тартат. Расширение болсо, может быть, мы немножко балансируем деген маселени. Вы же когда-то это рассматривали шаардан? Каралды беле ошол маселе? Бул боюнча негизи жер объектилердин негизинде жана инфраструктуранын бар болушуна каралып атат. Көбүнчө үйлөр курулганы шаардын ооба өйдө жагында болуп атат. Анткени жер участок. Жок, мен сизге сунуш катары берип атам да. Ошону горкеңештен, ошону деген ошо өкмөт менен талкуулап карап көрбөйсүздөрбү? Надо вопрос уже рассматривать. Эл ылдый жакка эмне көчпөйт? БЧКнын ылдый жагын баары сиз да баарыбыз эле билебиз го. Хорошо карап. Болотист болуп калган. Может быть, легче будет, да? Впредь. Анан акыркы суроом, бүгүнкү күндө эл аралык суу боюнча бизде кайсы келишимдер бар и кайсы келишимдер денонсированы? Азыркы учурда биз бүткүл дүйнөлүк банк менен кредит алганбыз. Европалык өнүктүрүү банкы менен Азиаттык өнүктүрүү банкы, Саудовский ана ислам. Мен кошуна өлкөлөр сурап атам. Эгер маалыматыңыз жок болсо, мага кайсы келишимдер бар, анын кайсы денонсирование жазуу түрүндө берип коюңуздарчы.